Salam dostlar. Kızıktуу faktlardın 5 seriyasında dünyanın 7 keremeti jönündө söz kılabız. Anda başladık. Piramidalar. Egipеттин Giza өрөөнүндө жайгашып, биздин заманга чейинки 2600 жыл мурун курулган. Эң чоңу фараон Хеопстун пирамидасы болуп, бийиктиги 146,7 метрге жеткен. Ага орточо салмагы 2,5 тоннаны түзгөн 1,650,000 таш блоктору кеткен. Азыркы учурга чейин сакталып калган эстелик болуп саналат. Семирамида асма бактары биздин заманга чейинки 605-562 жылдары Вавилондун падышасы Навуходоносор өзүнүн мидиялык аялы ханыша Амитиске арнап курдурган. 4 кабаттуу чоң имараттын үстүнө кадимкидей дарактарды жана гүлдөрдү өстүрүшкөн. Эфестеги Артемида храмы азыркы Турциянын аймагында биздин заманга чейинки 380 жыл курулган. Узундугу 115, турасы 46, колонналарын бийиктиги 13 метр болгон. Олимпиядагы Зевстин статуясы биздин заманга чейинки 430 жылы байыркы Грециянын Олимпия шаарында жасалган. Эбен жыгачы пил сөөгү жана алтындан жасалып, бийиктиги 17 метрге жеткен. Галикарнас мавзолейи. Турция аймагындагы байыркы Галикарнастын башкаруучусу Мавсол өзүнө күмбөз катары биздин заманга чейинки 351 жылы курдурган. Бийиктиги 45 метрге жеткен имарат Мавсол өлгөндө да бүткөн эмес. Курулушту аялы көзөмөл кылган. Аялы да имарат бүткөнгө чейин көз жумган. Родос Алпы. Эгей деңизинин Родос аралына күн кудайы Гелиостун статуясы биздин заманга чейинки 294-282 жылдары Харес тарабынан курулган. Чопо коло жана темирден жасалып, бийиктиги 36 метрге жеткен. 12 жылда статуяны бүтүргөн Харес карызга батып, өз жанын кыйган. Александрия маягы. Александрияга жакын жердеги Фарос аралына биздин заманга чейинки 279 жылы курулган. Бийиктиги 150 метр болгон. Кемелерге маяк катары кызмат кылып, түнкүсүн эң жогорку бөлүгүндө от күйүп турган. Видео жакса лайк басып, досторго таратабыз.